карантини жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи өкмөт агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети караган. Баяндамачы Алимбеков Нурбек Кариевич. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы. Сөз сизде. Рахмат, Дастан Артысбекович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 30 июлундагы номер 380 токтом менен жактырылган Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына үрөн жөнүндө, өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жөнүндө, өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга сунуш кылынат. Аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда комитеттин жыйынынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Узакбаев үрөн жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 10 статьясынын 4 бөлүгүнүн 8 абзацын үрөндү жана көчөттүк материалдарды алып келүү тартиби Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан аныкталат деген сөз менен толуктоону сунуштаган. Бирок комитет депутаттын сунушунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратынын укуктук экспертиза бөлүмүнүн корутундусунда аталган мыйзам долбоору биринчи окууда калып алынган концепциядан туура келбестигин белгилеп, бул өзүнүн корутуусун берген. Ошого байланыштуу депутаттын сунушу четке кагылды. Аталган мыйзам долбоорун комитет экинчи окууда жактырылсын деген корутунду кабыл алдык. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Рахмат. Рахмат, Нурбек Кариевич. Урматтуу депутаттар, баяндаманы кыскача уктуңуздар. Ошондой эле бул жерде чакырылгандар отурат. Керималиев Жандыбек Алканович, Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министринин орун басары. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Табулону суроону жана талкууну бериңиздер. Сөз Нышанов Сайдулла Камбалатовичте. Суроо берүүчү. Рахмат, Дастанбек Артысбекович. Мына экинчи немеси боюнча сравнительный таблицада күчүн жоготту деп атат да, бул эмне боюнча жоготту? Ошону так 11-чи берене азыркы силер сунуштаган жерде жок болуп атат. Сайдулла Камбалатович, бул жерде жана пестицидтерди, агрохимикаттарды коопсуздук колдонуу, фитосанитар жана агрохимиялык абал боюнча дегенде жоготту деп атабыз. Жанагы административдик укук бузуулар жөнүндөгү протокол эмес, ошол бузуулар жөнүндө протокол негизинде болот. Бирок бул өсүмдүктөрдүн тиги райондук инспекторлору, шаардык инспекторлор деген азыр жок. Эмне себептен дегенде, алардын бардыгы ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясында. Экотек инспекцияда дагы. 22-чи беренеде жазылып атат, ушул мыйзам бузгандык үчүн жоопкерчилик, ушул мыйзамдын бузулушуна күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексине ылайык жоопко тартылат деп. Бул значит соответствие келтирип атасыздар да, туурабы? Туура айтып атасыз. Муну шайкештик келтирүү мурдагы мыйзам бузулушунун Кыргыз Республика мыйзамдарына ылайык жооп тартылат деген, мында бузуулар жөнүндө кодекске ылайык жоопкерчиликке тартылат деп. Жаныбек Калканович, негизи бул мындай только соответствиеге келип атыптыр да. Туура айтып атабыз. Талаша турган эч нерсе жок. 3 мыйзам тең соответствие. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Турузбеков Бактыбек Сагындыковичте. Рахмат, Дастанбек Артысбекович, урматтуу кесиптештер, урматтуу министрдин орун басары. Мыйзам долбоору өтө керек, өзүңөр билесиздер, мен колдоп келгем. Азыр тактоо иретинде 1-2 суроом бар да, ушул министрдин орун басарына. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинде ар бир райондо сиздердин аймактык башкармаларыңар иштейби? Бактыбек Сагындыкович, бул боюнча аймактык башкармалык райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы бар бизде.
3'төн 4'төн kişi. Oblastlarda yok. Областтарда жок, ар бир райондордо бар, Ооба. Эми область болбосоң да Исик Көл мына району боюнча айтайынчы. Исик Көл районунун фермерлери үчүн качан жана кандай иш-чаралар аткарылат болот да? Бактыбек Сагындыкович, биз Ысык Көл областы боюнча, ошо Ысык Көл району боюнча көп семинарларды өткөздүк. Азыр ошол окутууларды жүргүзгөндө дагы жакында кышкы окутуулар жүргүзөбүз. Ошондо да ошондой иш-чаралар бар. Дагы иш-чаралар 2-3 иш-чара биздин планга кирген. Агрардык өнүктүрүү башкармалыгы биздин Айыл чарба министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрү менен департаменттер менен иштерди алып жана ассоциациялар менен ошондой иштерибиз бар. Мыйзам иштесе биз колдойбуз. Бирок ушул фермерлерге кандай колдоо көрсөтө алабыз? Бул мыйзамды колдоп берсек, кандай жеңилдик болот фермерлерге, биздин жарандарга да? Конкретно мындай. Мен кошумчалап коеюн. Быйылкы жылы атайын өзүңүздөр былтыркы жылы кабыл алып берген үрөнчүлүктүү дотациялар боюнча. Өзүңүздү айтып койсоңуз? Үрөнчүлүктүү дотациялар боюнча мен өзүм Жумалиев Жигиталы ушу аппаратта, министрлик аппаратында бөлүм башы болуп иштейм. Быйылкы жылы ушу азыр бүт механизмдерин иштеп чыктык, өкмөттүн токтому чыккан, жобо бекитилген. Бюджеттен дагы 64,7 миллион сом акча бөлүнүп берилди. Быйылкы жылкы 2020 жылдын жазкы жана күзгү эгелерине дан өсүмдүктөрүнө дотация берүү иши башталат. Азыр жерлерде райондук акимчиликтин буйругу менен комиссия түзүлүп жатат. Кудай буйруса ошо быйылкы жылы дикандарга колдоо көрсөтүлөт. 30% жеңилдиктер берилет. Үрөн чарбалардан дикандарыбыз 30% төмөн үрөндөрү сатып алууга мүмкүнчүлүк ашат. Бул мыйзам колдойбуз, иштесе каралдыбы? Мындай бюджеттен канча акча каражат? 64,7 миллион сом бюджетте каралып бөлүнүп берип атат бизге. Канча мөөнөтүндө ушул бөлүнгөнбү? Бу дотация кайтарымсыз болот. Бул страхование жөнүндө айтып атасыңар, мыйзам долбооруна изменение киребиз деп. Ошол страхование эмне жөнүндө? Бул жерде Бактыбек Сагындыкович, бул өзүнчө суроо болуп атат да сизге. Бул страхованияны биз өзүнчө ушул талаачылык боюнча страхование биз мыйзам чыгарганбыз, бирок бияктан кайра айыл чарбасынын бардык тармактарына страхование боюнча, животноводство, растениеводство боюнча буну ошол FID бул жерде проект иштеп атпайбы жогорку кеңештин, ошонун адистери менен чогуу азыр иштеп бүттүк. 2 жолу отурум болду, жогорку кеңештин депутаттары да катышты. Кудай буйруса муну ошол общий бир кубта киргизебиз. Мисалы бул мыйзам долбоорун колдоп иштеп кетсе, жанагы страхование жөнүндө мыйзамга дагы өзгөрүүлөр киргизилет да, туурабы? Сөзсүз. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайм, колдойбуз. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Алыбаев Орозбек Артелевичте. Уважаемый замминистра сельского хозяйства, у меня вопрос. Какова площадь посева сахарной свеклы в этом году? Планируете? И откуда семена завозите? Орозбек Артелевич, бул жерде мурда дыйкандарга жанагы акционердик коом кайындыган алып келип дыйкандарга берет. 13,5 миң гектар жерге кызылча себилет. А канча түшүм болот? Эми түшүмдү мындай планировать этип айтып атабыз, бирок мынча болот деп айта албайм. Биздин божомол боюнча быйылкы жылы кант кызылчасынын түшүмдүүлүгү 514 центнерден гектарынан алынды. Жалпы өзүң түшүм 700. Жалпы канча? Жалпы 741 миң тонна кант кызылчасы алынды. Республика боюнча түшүмдүүлүк 514 центнерден болду. Чүй областында андан да жогору түшүм алынды. Үрөндү каяктан алып атасыңар? Үрөндү ошо кайындыган кошой аркылуу Европадан, Франция, Германиядан алып келип, дикандарга жылда таратылып, ошо 5 жылдан бери ушундай практикаланып атат. НДС колдонобу? Жок.
алганда. Колдонулбайт. А заводтор сатканда неме дыйкандарга колдонот да 12%. Сатканда колдонулат, тияктан келген үрөңгө Жок, колдонбайт. келгени колдонот. Но анан завод дыйкандарга бергенде 12% НДС менен колдонот. Ошону кандай кылып чечебиз? Бул боюнча бизге заводдун өкүлдөрү катышкан. Азыр бизде жумуш топ түзүлүп, ушунун жеңилдетүү боюнча азыр иштеп жатабыз. Налоговый служба менен бирге. Жок, бул маселе чечиле элек. Бул чечиле элек иштеп жатабыз. Завод кайында бар го? Берет дагы жазында, уже берди, ким билет. Берет, но анал 12% НДС кошуп берет. А это ведет прямо к удорожанию, правильно? Удорожанию. Ошондуктан маселени мындай коюш керек да. НДСти сатканда да же азайтыш керек, же алып ташташ керек. Былтыр мен данныйым боюнча 700 000 тонна төгүлгөн. Анан ошол тармакта 120-140 000 киши иштейт экен. Туурабы? А быйыл кандай акыбал ошон? Нурбек Артелович, биз бул боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Биз отурумдарды жүргүзүп атабыз. Ошол кайрымдыгандын жетекчилиги менен ошол отурумга сизди дагы чакырабыз да, ошондо сиз өзүңүздүн мненияңызды аларга да айтсаңыз, ошо бир чогуу ишти алып баралы. Ну, комитеттен да караш керек да. Предложенияны бериш керек. Биз комитетке берели, жанагы НДСти, чтобы удорожание болбош үчүн ылдыйлатыш керек. Жок дегенде, жок, баарын албасак да, кичине хотя бы 50% ушундай карап көрүш керек да. Көрөбүз, жарайт. Рахмат. Кийинки сөз депутат Байпакбаев Экмат Журакбаевча. Рахмат, урматтуу Роза. Мен мындай суроом бар эле. Мына эменин алып койгон турасыңыз, получается, вот 23 статья меры административной ответственности деп за химизацию защиты растений деп шуну сейчас кандай болот анда? Положение менен бекитилет анын баардыгы? Кто будет вот 23 статьяны айтып атам мен? Журакбаев, угулбайды катуураак айтасызбы? 23 статьяны айтып атам мен. Карап көрсөңүз, утратил силу деп атабыз. 11 статья тоже утратил силу деп атабыз. Бунун баары положение бекитип атат демек, да? Бул мыйзам. Экмат Журакбаевич, буну азыр эле айттык. Бул жана 11 статья, 23 статья эки тех инспекциянын эмесине өтөт. Карамагына өтөт да ошолор. Анткени инспекторский бизде жок да, аларда инспекторский. Ошон үчүн ошолордун карамагына өтөт да. Ушундай болобу? Анда түшүнүксүз, мен суроом жок. Рахмат, кечиресиз. Рахмат, анда суроого жана талкууга жазылган депутаттар жыйынтыкталды. Тийиштүү комитеттин корутундусун депутат Коношбаев Тынчбек Кадырбековичтин микрофонун бергиле. Рахмат, Дастамбек Артбекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуулары. Бул жерден тактоо иретинде бир жерден 11 менен 23 беренени жокко чыгарып атасыздар да? Таблица боюнча. Шайкеш келтирүү ошол. 11 менен күчүн жоготту деп атасыздар бу жерде. Туурабы? 11-ci 23-cü. Ооба. Бу жерден жасылып аткандардын баарына кийим жооп берет анан буга? Азыр эле айтпадым, эки тех инспекция менен фитосанитарный инспекция жооп берет. Ушул жака өтө. Алар инспекторский эмес бар эмес, ошон үчүн. Биз анда эми ушул жактан дагы биз эмне которуш керекпизби? Аякка шайкешти келтириш керек болуп калабы? Кандай болуп калат? Бу жерден мыйзамдын күчүн жоготуп атса. Бузуулар боюнча мыйзам деп чыкпады. Ошолго мурда өкмөт жооп берет деп айтылчу да, ошол экотех инспекция, фитосанитарный инспекциянын да. Анда жоопкерчилик ушул жака өттү. Жоопкерчилик ушул бизде анткени инспекторский бияктан алынып тияка өттү. Рахмат, ушуну тактап коеюн. Рахмат. Анда сөз тийиштүү комитеттин корутундусун окуу үчүн агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Алимбеков Нурбек Кариевичте. Рахмат, урматтуу депутаттар, бул негизинен шайкеш келтирүү бузуулар кодексине ылайык эле. Ошого комитет бир добуштан колдоду, экинчи окууда колдоп берүүгө суранабыз.
Рахмат, мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт экинчи окууда. Рахмат. Күн тартибинде кийинки маселе 2017 жылдын 25 сентябрында Люксембург шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк сатып өткөрүү байланыштарын каржылоо долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен Европа инвестициялык банкынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашуу жана 2017 жылдын 18 сентябрында Франкфурт на Майне шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк сатып өткөрүү байланыштарын каржылоо долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен Германия өнүктүрүү банкынын ортосундагы каржылоо жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи өкмөт эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети караган. Баяндамачылар Перматов Исхак Айтбаевич, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы, ошондой эле чакырылгандар финансы министринин орун басары Серукул Абдыбалы Тегин. Бул жерде отурат, сурооңуздарды болсоңуздар берсеңиздер болот. Сөз Перматов Исхак Айтбаевичте. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мыйзам долбоору боюнча кыскача маалымат бере турган болсок, аталган долбоордун максаты болуп, кредиттөө үчүн туруктуу өнөктөш кредиттик финансылык институттарга кайра каржылоо каражаттарын берүү аркылуу узак мөөнөттүү финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү туруктуу кеңейтүүгө өлгө түзүү болуп эсептелет. Долбоордун негизги максаттуу тобу Кыргыз Республикасынын агро азык түлүк секторунда алектенген чакан жана орто ишканалар болуп эсептелинет. Болжолдорго ылайык, долбоор ошондой эле айыл чарбасындагы алгачкы өндүрүүчүлөрдүн жана ишканалардын өндүрүмдүүлүгүн күчөтөт. Бул Кыргыз Республикасынын экономикасынын атаңдаштыкка, жөндөмдүүлүгүн күчөтүүгө жана мындан ары инвестициялар тартууга өбөлгө болуп түзүп берет. Долбоордун жалпы бюджети болуп 36 миллион еврону түзөт. 22 миллион евро кредиттик каражат ээптин кредиттөө шарты кредит 12 жылга берилет. Жеңилдетилген мөөнөт 3 жыл. Еврибор пайыздык ставкасын кошуу ээптин маржасы болуп эсептелинет. 9 миллион евро грант түрүндө акысыз негизде Германия өнүктүрүү банкынын бүгүнкү күндө долбоор ишке ашырылып жатат. 5 миллион евро Европа Союзунун Борбордук Азия үчүн инвестициялык фонд тарабынан кош каржылоо гранттык каражаттары, аларды администрациялоо KFW жүргүзүлөт. Бул мыйзам долбоору комитет тарабынан алгачкы жолу 2018 жылдын 28 ноябрында каралган. Бирок комитет пайыздык ставкасын төмөндөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын каржы министрлигине тапшырма берүү менен аталган маселе комитеттин күн тартибинен алынган. Белгилеп кетчү нерсе, башында ушул 36 миллион евро келгенде өкмөт өзү 2% менен алган менен коммерциялык банк аркылуу акыркы биздин ишкерлерге 8-10-14%га чейин болгонуна байланыштуу комитет бул маселени артка кайтаргандагы. Акыркы жолу биз өкмөт менен 2-3 сыйра сүйлөшүп, биздин ишкерлерге бериле турган коммерциялык банктар аркылуу бериле турган пайыздык ставканы 6%дан ашпасын деген тапшырма берүү менен ошондой макулдашууга келдик. Урматтуу депутаттар, сурооңуздар болсо жооп берели, колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат, мыйзам долбоору экинчи окууда каралып атат. Табулон бериңиздер, суроого жана талкууга жазылыңыздар. Сөз Нышанов Сайдулда Камболотовичте. Рахмат, Астанбек Сартбекович. Исхак Айтбаевич, айтасызбы же министрдин орун басары айтабы? Ушул 6% боюнча сиздер макул болдуңуздарбы? Акыркы бериле турган. Ооба, биз макул болдук. Эмне үчүн 14-кө чыгарып алдыңыздар эле? Bundan мамлекетке пайда деле жок эле да, туурабы? Бул коммерциялык банктардын эле кирешеси болуп калмак. Ошону башында эле кылып койсо болбой беле? Эмне үчүн политика ушундай болгон? Депутат комитет жакшы иш жүргүзүп, 6% болуп атат. Анан биздин билесиздер, дүйнөдө бардык өлкөдө аграрный секторду колдойт да. Бул проект сүйлөшүүлөр башталганда бир топ жылдар мурун башталган экен. Ал учурдагы эң үлгөтүнү ставкалар ошонун деңгээлинде болгон, 12% деңгээлинде. Ошол шарттарга туура келген бул. Андан бери бир топ пайыз ставкалар боюнча төмөндөөлөр түштү. Айрыкча жанагы бюджет тарабынан колдонгон
пайыздык ставкалар субсидиялар боюнча эсептелгендеринде. Кичине катуураак айтасызбы, угулбай атат да. Мурунку жаңы келишимдер сүйлөшүүлөр башталган учурдагы ставкалар боюнча бул ошол учурда аябай льготный болгон экен. Андан бери пайыз ставкалар түшүп кетип, азыркы 6%га чейинкиге биз макул болдук. Кимден түшүп кетип атат пайыз ставкасы? Бир нече пайыз ставкалар бар, бул коммерциялык пайыз ставкалар бар. Алар боюнча сиз банкирсиз да, туурабы? Сиз профессионал адамсыз. Так айтып берсеңиз, бизге жана элге ушул 14-тен 6-га ким түшүп атат? Сырттагылардын бул алардын талабы болгонбу же биздин коммерциялык банктардыкыбы? Ушул боюнча айтсаңыз. Сиз мына 14-тен 6-га түштү деп атасыздар, бул жакшы демилге. Биринчиден биздин өзүбүздүн ичибизде шартты алып карап көрсөк, андан бери бизде инфляция төмөндөдү. Улуттук банк карап көрсөңүздөр өзүнүн учеттук ставкасын бир топ түшүрдү. Бул биринчи себеп. Экинчи себеби биздин өзүбүздүн колдоп аткан пайыздык ставкалар боюнча жана субсидия берип аткан пайыз ставкалар боюнча пайыздык ставкалар да бир топ түштү. Ипотека боюнча түштү. Андан сырткары эл аралык деңгээлде Европанын Борбордук банкы ошол сандык жактан жеңилдетүү саясатын жүргүзүп, ал жерде да пайыз ставкалар түштү. Ушулардын баарын кошуп алып карап келгенде бул себеп болду. Мына сиз министрдин орун басары болуп жакында эле келдиңиз. Сиз билип коюшуңуз керек да, ошол өкмөттө, министрликте политика, аграрный сектор боюнча 6%дан ашпаш керек. Андан кийин ал фермерге, дыйканга пайда бербейт. Биз ушуну билишибиз керек да. Дыйканды карыз кылып отурбастан биз эгер аларды кызыктырабыз, жардам беребиз десек, 6-дан ашпаш керек. Рахмат, мен колдоймун. Рахмат. Кийинки сөз депутат Мамулянова Махабат Өргешевна да. Рахмат. Нарсыбек, саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар? Мен суроом мондай, ушундай агрардык багытка алынган кредиттердин жалпы суммасы канча акыркы жылдары? Жалпысынан айыл чарба багытына алынгандардын суммасы 1 миллиардка жакын, 600 канча миллион кредит түрүндө, калганы грант түрүндө берилген. 600 миллион эмне доллар? 600 миллион доллар. Канча жылда берилди? Ошол 92-жылдан бери. 2019-жылчы? 2019-жылдан бери 2019-жылы биз албаптырык. Алдыда да канча ушундай алуудагы максаттар турат? Бизде азыр ушул проект бар. Сиз сол жаңыз карап койсоңуз. Ушул проект бар. Мындан башка дагы бизде азыр жанагы регионду өнүктүрүү боюнча бир проект каралып атат, 60 миллион доллардын тегерегинде Ош областы боюнча. Айыл чарбасы боюнча. Ошонун ичинде 25,5 миллион доллар толугу менен ошол айыл жериндегилерге берилет. Ошол жердеги бизнести өнүктүрүү боюнча. Андан башка да экинчи проект бар, АБРдын проекти бар, 50 миллион доллар жөнүндө каралып атат. Ал жерде жана оптовый рыноктор боюнча, торгово-логистикалык центр боюнча ошол айыл чарба продукцияларынын баарын сатып өткөрүүгө байланышкан проект. Ал жерде дагы айыл чарбасына каралган. 92-жылдан бери 1 миллиард доллар алсак, абдан жакшы айыл чарбасы өнүгүп кетиш керек болчу да. Азыр алган акчаны кандай принципте таркатасыздар? Каалаган эле багытка, ар кандай өсүмдүккө таркатасыздарбы же бир багытты өнүктүрөсүздөрбү? Айыл чарба министрлиги барбы бул жакта? Ошона азыркы айтылып кеткен 60 миллион бул Ош областына жана Ош шаарына берилген. Бул жакта кластердик жана ЦДС боюнча багытка берилет. Ошол Всемирный банк бизге өздөрү айтып атат, мисалы үчүн Кытайда ошол эле биздин черешняны 1 миллиард долларга чейин импорт кылышат да. А бизде болсо Ош областында, Баткен областында колкон гилас аябай акыркы күндөрү өнүгүп келатат, өзүңүздөр билесиздер. 2017 жылы Кытай Республикасы менен ошол колкон гиласка биз келишимге кол койгонбуз.
бул келишимдин астында чоң иш аткарылган. Кытай Республикасынан бизге чоң делегация, инспекция келип, ошол биздин Кыргызстанда кокон гиляс эгилген ошол территориялардын баарын обследование кылышып, реестр түзүп кетишип, анан ал жактан ошо кол койгондон кийин соглашенияга да кол коюлганда образецтерин алышкан, өздөрүнүн лабораториясында жана сличительный лабораторияларда баарын текшеришкен. Ошондон кийин кокон гилясты ушул проекттин негизинде биз азыр ушу Ош областына бөлүнүп аткан жана 60 миллиондун ичинде 25 кластер бар. Ошонун ичинде биринчи очередь ушул пахтаны, кокон гилясты ошо Кытай Республикасына экспорттоонун. Анда 60 миллион акчанын ичинен ошол жака багыттайт экенсиздер. А бул акчадан канча, кайсы багытка берилет? Азыр бүгүнкү каралып жаткан долбоор боюнча айтсаңыз, кайсы багытка берилет? Бүгүнкү долбоор бул көбүнчөсү малый, средний жана орто жана чакан, өзүңүздөр билесиздер, биз мелкотоварное производство ошого көп каралат да. Бир так бир продукцияны аныктайсыздарбы же ар кандай каалаган жака бөлүп бере бересиздерби? Жок, бул жерде өзүнүн багыты бар. Кээ бир определенный сумма бул биздин лабораторияларды, өзүңүз билесиздер, лабораториялар бул акыркы жылдары ветеринардык жана фитосанитардык жакта биз кичине алдыга жылдык, но талаптар дагы эле өтө чоң. Ал жакта ошол фитосанитардык багытта болгондон кийин дагы ал жакта жөн эле ошол өсүмдүктүн продукциянын оорусун, курт кумурскаларды аныктай турган болчусок, азыркы күндө талаптар дагы бар. Токсичность ошол продукцияда, остаток пестицидов или ГМО ошол жактарда. Бул боюнча түшүнүктүү айтсаңыз, ушул переработкага канча сумма берилет? Агрардык продукциянын переработкасына. Лабораторияларга 1 миллион доллар. Мен айтып коеюн, бул жерде аукцион өткөрүлөт, ошонун негизинде банктар катышат. Банктар атайын бул жерде 5 миллион евро түрүндө өзүнчө консалтинг бөлүгү бар. Ошол жерден консалтинг компания тартылып, консультант иштеп чыгып туруп, анан ошол жанагы переработкада инвестиция жана жаңы өндүрүштөр боюнча айыл чарбасындагы негизги багыттар ушулар. Ошолор боюнча сатылып өткөрүлө турган товардын баасын канчалык деңгээлде биз көбөйтө алабыз, дыйкандардын киришесин канчалык деңгээлде көбөйтө алабыз, ошол багытта иш жүргүзүлөт да, анан ошолор алат. Жалпысынан алып караганда бул жерде бир нече секторлор каралган. Бул айыл чарба технологияларын киргизүүгө, үрүн өндүрүүгө, жаратылышты коргоо технологиялары боюнча айыл чарба азыктарын кайра иштетүү, айылына чөйрөнү коргоо, азыктардын сапатын жогорулатуу, өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатуу, ГАП стандарттарын киргизүү, ХАСП, ISO стандарттарын киргизүү. Негизинен ушулар. Рахмат. Мен негизги сунушум мындай да, негизги айтчу сөзүм. Көңүл буруп койсоңуздар, биз мелкотоварный жакка дагы басым жасап атабыз да. Ар кандай багатка, мисалы үчүн, бир эле продукцияны тандалсак, мисалы Таласта, фасолдо, Ошто дагы өзүнүн өзгөчөлөнгөн, Баткенде өзүнүн бар да өзүнүн өзгөчөлөнгөн өскөн продукциялары. Бир эле багытты тандап, ошол акчаны ошол жака, мисалы, бир фасольго же алмага багыттасаңыздар, ошондон мелкотоварный продукциянын көлөмү эмес, биз сырткы рынокто чоң көлөмдөгү продукция чыгарат элек да. Ошондуктан мына айыл чарба министрлиги, өкмөт кредит алганда, алып эле аны майда 14%тен таркатпастан ошол бир багыт өнүктүрүүгө багыт албайсыздарбы? Мына 1 миллиард доллар алынса, кантип ошо өнүккөн жок айыл чарбасы буга чейин? Жооп берсеңиздер. Ушул багытта кандай иш алып барасыздар? Багыттуу иш алып барасыздарбы? Ушул багыт боюнча мына каржылоонун баары ушул багытта сиз айтып аткан багытта багытталган. Бир эле продукцияны тандаласыздарбы ушул? Ооба, бул иш уже башталган. Жанагы сүт өндүрүү боюнча мына Ысык көл облусунда бир проект жүрүп атат, ийгиликтүү. Бул проекттер азыркы айтылып аткан ошонун уландызы катары биз карашыбыз керек. Жанагы регионалдык өнүктүрүүдө 25,5 миллион долларда ал жерде как раз ошол бир нече продуктылар аныкталат, анан сиз айткан схема менен каржылоо жүрөт. Окутканы дагы бар анын ичинде, үйрөтөт ишти дагы. Ошондо жыйынтыктоо болмок. Рахмат. Туура. Кийинки сөз депутат Османова Айнура Шермаматовна да. Рахмат Дастан Артисбекович. Мен суроомуна долбоорлорду азыр коллегам сурап айтып өттүңүздөр. Мен суроомуна айыл чарба министрлигине. Мына аталган проекттер боюнча эффективдүүлүк анализ жүргүзүлдү беле? Анализ эффективности, если орусча айтсам. Бул
проекттердин баары бүгүнкү күндө мынакей менин астымда турат 98, 100%, 99% деп турат. Мен сизге бул жакта көп экен, кат жүзүндө маалымат берейин результаттар боюнча. Эффективность кандай болду элем сиздин оюңуз боюнча? Биз жакында эле ушул Ысык-Көл областына полностью ушул акыркы проект менен барып өзүбүз да барып катышып келдик. Ал жакта биз окууларды өткөздүк. Жана бидондон баштап фляга, танкерлерди коюп берип атабыз. Ошол жакта биздин окууларга катышкан бир 80ден чыгып калган апалар бар экен да. Ошолар айтып атат, өмүр бою ушул багытта жашап келатабыз айылда дейт. Но кээ бир ушул проекттин негизинде көп нерсени үйрөндүк деп ушундай ойлорун айтып атышат да. Мен ойлойм, бул проект жакын арада Ысык-Көл областында 3 райондо быйыл бүттөт. Ушул жылы дагы 2 район кошулат, Ысык-Көл району полностью камтылат. Эгер ушул проекттин результаты жакшы болуп, банк башка областтарга дагы кошумча нарк бергенге өздөрүнүн оюн айтышканда ушундай. Мен сизден мына эффективность деп атам да, мына апалардын оюн эмес, силер мына чоң министрликсеңер да. Анан ошол министрликте өзүңөрдүн проектлериңер бар. Мен билгенден ФСК деген проекттер бар, туурабы? Каржылоо мен билишимче 2020 жылы уже 8-чи этапка келип атат. Буга чейин 1-синен баштап 7-сине чейин анализ эффективности вообще жүргүзүлдү. Мен ошол жөнүндө сурап атам, урматтуу Минсельхоздун представители. Бул жерде ар бир проекттин аяктаганда, ошол эле жана сиз айткан ар биринин результатын чыгарабыз. Бул жерде менин астымда турат, бул жерде көп экен да. Мен сизге ошо кат жүзүндө берейин баарын, кандай болгон, кайсы результат болгон. Урматтуу төраға, протоколго киргизип коюңуз, мага кат түрүндө эффективность боюнча анализин беришсин. Мен баамына ФСХдан мен билгенден мына 35 миллиард акча, 35 миллиард сомдон ашык акча, жеңилдетилген акча каражаттары берилди. Туурабы? Мына финансы министрлигинин. Урматтуу Сүйөркул мырза. Анан азыр алып келипсиздер, мына мен да подробно карап чыктым баарын. Ставкасын 6%га түшүрдүк деп бүгүн айтып атасыңар. Өткөндө болсо ошо 13-14 деп, андан кийин 10го чейин деп жазылган экен да берилген кагазда, таркатылган материалда. Бүгүн 6%га түштү деп атасыңар. Эмненин негизинде бул 6%га түшүп атат, анан Еврибор менен аласыңар. Еврибордун пайызы канча түзүп атат? Примерно. Еврибордук азыр бүгүнкү күнгө алганда. Тескери майыде минус 0,3-тин тегерегинде. Мындай шартта биздики 0 деп кабыл алынат дагы, анан бул Европанын инвестициялык банкынын маржасы кошулат 0,04%. Биз ошол 0,04% менен эгер азыр бүгүн ошону освоение кыла турган болсок, ошо менен алабыз да. Бирок ал жакшы билесиз, ал рынокто өзгөрүп турат, ошондуктан аны билем эми, бирок предел бар да. Пределы бар, ошол биздин оюбуз боюнча 1%тен ашпайт болуш керек да. А банктарга канча пайыз менен бересиз? Банктарга биз 2% менен беребиз. Банктар 4% кошот, ошо менен 6%. А банктардын 4% кошкону көп эмеспи? Айыл чарбага багыт алгандан кийин. Банктар колдон келишинче аракет кылышып атат. Биз жанагы аукцион өткөргөндө, буну өткөндө комитетте дагы талкууланган, аукцион өткөндө биз 4ке чейин деп жазабыз. Кимизи азыраак берсе, ошол урутуп кетет. То есть конкурсный же тендерный основада болот. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул продуктты колдоп коелу, айыл чарба аграрийлерге багытталган акча каражат. 10 секунд. Өлкөнүн бардык региондорунда агросектор негизги ишмердүүлүктүн түрү айыл чарбанын өнүгүүсү, бул экономиканын өсүшү деп эсептейм. Рахмат. Кийинки сөз Тилендибаев Пархат Разымович, депутат. Рахмат Дастан Артюбекович. Уважаемый докладчик, у меня вопрос такого характера. Сколько было выделено средств из бюджета на реализацию программы «Доступные кредиты фермерам» и финансирование сельского хозяйства в 2019 году? И какие результаты от реализации данных программ?
Алмаз Акмжанов эмне болду? Негизинен жанагы госинвестициялар боюнча кредиттер боюнча берилген бөлүгү бар. Экинчи бөлүгү жана встречный фондтар аркылуу бөлүнгөн бөлүгү бар. Үчүнчү бөлүгү бюджет аркылуу субсидияга билип атам, канча берилди 2019 жылы? Общий. Бюджетте каралган үчүн канчалык берилди, канча освоюлду? Жанында цифра жок экен, мен эсимдегин айтып коеюн. 2 миллиард сом түрүнүн тегерегинде ошол жана пайыздык ставкалардын субсидиясына каралган. Анын эсебинен 16 миллиардтын тегерегинде болуш керек. Мен жаңылышым мүмкүн, тактап сизге беребиз маалыматты. Что-то так плохо слышно. Вы тогда мне в письменном виде ответьте, пожалуйста, хорошо? Беребиз. И в 2020 году сколько будет выделено? Азыр бул каралып атат. Мен так айта албайм азыр. Анан кийин дагы бир суроо. Насколько правильно рассчитывать комбинированный грант-элемент? И какими нормативно-правовыми актами предусмотрен механизм расчета комбинированного гранта-элемента? Бул негизинен биз МВФтин методун колдонобуз, ал өкмөттүн постановлениясы менен бекитилген. Жакшыраак дайралык кылбайсыздарбы? Жакшы угулуп айтат, что-то конкретно. Өкмөттүн постановлениясы менен бекитилген, МВФтин атайын методикасын биз колдонобуз. Рахмат, мен ойлойм, аябай керектүү мыйзам. Это, я думаю, надо поддержать законопроект. Рахмат. Кийинки сөз депутат Токторов Алмазбек Сатыевичте. Рахмат, Астан Артысбекович. Менде мындай суроо. Жана мындай суроо берилди. Бирок бул производственная бытовая цепочка деп негиздемесиндечи өндүрүштүк сатуу чынжырчасы деп. Туурабы? Ошондо мо рекредитация жана кредит бергениңерде азыр айтылды 6%-дан өйдө болбосун деп, туурабы? Сомдо. Сомдо. Сом менен. Ошону периодун айтып койгулачы, срочность. 1 жылга бересиңерби, 2 жылга бересиңерби, 5 жылга бересиңерби депчи. 7 жылга чейин. 7 жылга жакшы, себеби жана өндүрүштүк дегенде 7 жылда жакшы болот да, 1 жылда, 2 жылда кайтарып алсаңар анда туура эмес болуп калат. Дагы бир жагы. Мына коммерческий банк аркылуу берип атасыңар. А коммерческий банктар ушуну тейлөөгө даярбы? Переговор кылдыңарбы? Бир нече жолу бул боюнча сүйлөшүүлөр болгон. Коммерциялык банктар азыр деле ушуга окшогон программаларды ишке ашырып келатышат, 5 банк катышып атат. Андан тышкары биз азыр банктар чектеп эле баарысына аукцион аркылуу катыштырганга мүмкүнчүлүк беребиз. Алар даяр. Мен мына Нацбанктын төрагасы Абдыгуловдун сөзүн айтып атам да, анын аргументи мындай болуп атат. Алар азыр аукционго катышып 4,75 ставка менен коммерческий банкка берет, коммерческий банк 10% менен беришип атат да, элгечи кредиттерди. Адан түшүргүлө десем, түшүрсө бизге невыгодно болуп калат деп, айырмасы 5% болуп атат да. Силерге кантип өнүп атат, ошону түшүнбөй атам. Силер валютада алып атасыңар дагы, сом менен рекредитация кылып атасыңар. Ошондо рисктерди ким алат? Инфин алабы? Өкмөт алабы же коммерческий банк алабы? Рисктерди толугу менен коммерциялык банк алат. Валютада алып сомго береби? Жок, валюталык рискти биз алабыз, а кредиттик тоокелдикти толугу менен коммерциялык банктар алат. Ошо валютный рискке канча закладка аласыңар силер? Биз ошо жана 2% ошол валюталык рисктерди жабат деген ойдобуз. Анда силер 4% менен бересиңерби? Жок, 2% менен. Ошол 2%-тин ичинде негизги биз алган 2%. Силер канчага алып атасыңар өзүңөр? 0,4%. 0,4. Ошондо жетеби ошол 1,5%? Азыркыдай мисалы үчүн алмашуу курсун биз бир топ жылдан бери келаткан туруктуу болуп келатат, ушул абал сакталганда жетет. Эми алмашуу курсу дагы под давлением турат, аны түшүнүп атат. Түшүнөбүз. Бул жерде дагы биринчи этабы бар да, ал жерде 8 миллион евро уже банктар аркылуу берилген. То есть аны кошуп эсептегенде биз алмашуу курсу боюнча бир топ эле резерв бар.
10 секунд. Жақсы резерв бар деп атасыз, сіздің позицияңыз жақсы болып атат. Позицияңыз. Бирок теги Нацбанк под давлением турат да азырчы. Кейін эгерде өзгөрүп кетсе, күйүп каласыңарбы дегенин да. Рахмат. Кийинки сөз Байпакбаев, Экмат Журакбаев, депутат. Рахмат. Урматтуу замминистр. Либор канча болуп атат азыр вот? Либор деп жазып атпайбыз, Европейский банк. Бул жерде Евробордун азыркы ставкасы тескери маанилүү. Тескери маанилүү 0,03 минус 0,03. Минус 0,03-тün тегерегинде. Минус 0,04, да? То есть получается Либор, потом плюс 0,04. Плюс маржа, которая дает Европейский вот Союз, да? И сколько она получится? Азыр Евробор Евробор минус болгондугуна байланыштуу бул келишим боюнча 0 алынып атат. 0 болуп атат, плюс 0,4 ошо менен 0,4. То есть очень льготные деньги получаются. Доходит до наших комбанков, сколько становятся услуги комбанкам? Жок, комбанкка биз 2 менен берип атабыз, банктар 6 менен берет. 6 менен, да? Ооба. Здесь, конечно, вот получается, шуга 6 кеп токтолот турабы? 6-га токтолобуз. Мен мындай айтып атканым да ушул. Смотрите, все-таки даже мындай ойлоп көргүлөчү өзүңүз эсептеп. Вот фактически Либор с минусом идет, плюс маржа идет почти нулевая ставка идет, правильно? И біздің Комбанкқа келгенде мы 2%. Может быть, надо было это через Айлбанк целевой направить? Все-таки есть у нас банк, который мы сельскому хозяйству адресуем. Почему был Айлбанк иштеп көрбөйсүңүздөр? Айлбанк менен дагы, РСК банк менен дагы биз бул боюнча сүйлөшкөнбүз. Ар бир банктын өзүнүн жанагы экономикада бар бир сөзсүз түрдө проблемалар болбой койбойт да. Ошолордун жана тарыхый маалыматтарын алып карап көргөндө, аларда бир 2-3%-тин тегерегинде жоготуулар болот да. Ошону эске алып, алар деле ошол маржаны өтө минималдуу кылганга аракет кылышып атат. Мен буну эмнеге бекер айтып аткан жокмун. Если Европейский Союз анан тияктан Либор минус менен берип атса, 0 менен келип аткан акчаны биз Айлбанк менен сүйлөштүрүп, Айлбанк каждый год дивиденды платит в стране. Может быть, минус дивиденды Айлбанк и берге 6% алып, 2,5% или 3% менен, к примеру, для фермера можем мы довести или нет? Как вы думаете, как финансист? Смотрите, те деньги, которые нам дают, они льготные дают. Бизге келгенде кымбат болуп атат. Таң калышты. Бул жерде жанагы механизм издеш керек да. Банктардагы ставкаларды дагы биз карашыбыз керек. Банктарды эмес, надо бросить. Комбанки надо убрать. Айлбанку надо, который дает дивиденды, платит. Из дивидендов уменьшить надо, правительство принять решение. Уменьшается, зато получится не 6, а 3%. Вы понимаете, вот о чем я говорю? Мне кажется, уже на момент караш керек да, мындай алып келе бербей. Если Минфину эти деньги нужны для оборота, это другой вопрос. А если мы говорим поддержать сельское хозяйство, это другой вопрос. Потом цепочка деп атат. Кийинки программаларда караганга аракет кылайлы. 10 секунд. Цепочка деп атасыңыз, это производство. Если мы говорим о производстве, давайте не будем деньги тащить, давайте оборудование будем тащить, лизинговую компанию создадим, если мы хотим сельское хозяйство поднять. Это просто дыру. Сунуштарды эске алыңыздар. Кийинки сөз депутат Турусбеков Бактыбек Сагандыкович. Рахмат, Дастанбек Артышбекович, урматтуу коллегалар, урматтуу Алмаз Ахунжанович, урматтуу Сыйыркул мырза. Бу долбоорду колдойбуз. Мен экинчи окууда болгондо бир 2 суроо бердим эле, 2-3 суроо билесиз. Ошону толуккондой оңдобой деле келген окшойсуңар, ошону да тактап дагы сурап коеюнчу. Жалпы бюджет проекттин көлөмү канча? Биз карап аткан проект боюнча 22 миллион евро кредит, 5 миллион евро кошумча грант, андан тышкары биринчи этабында 9 миллион евро грант уже алганбыз. Ошондо жалпысы канча болот? Жалпысынан 36 миллион евро. 36? 36 миллион евро. Андан башка да 3 миллион швейцариялык франк бар, ал өзүнчө грант. Силер справка обоснованиясында 39 миллион деп атпайсыңар?
Бул жерде бир аз катачылык кетип калыптыр. 36-га 3 миллион франкты кошуп Мырза, кечиресиз, мен ушул суроону бергем, оңдоп келгиле десем, оңдобой эле кайра келген турбайсыз. Бул өкмөттүн постановлениясы, мен аны өзүм колум менен оңдой албайт экенмин да. Ошол үчүн мен кошумча маалымат бердим силерге азыр бүгүн таркатып беришти. Сиз өкмөттүн мүчөсүсүзбү? Биздин министр өкмөт мүчөсү. Ана мен кимге суроо берип атам? Өкмөткө берип атам. Ким оңдоп келет? Биз оңдойлу анда. Мен мурун биринчи жолу окусунда келгенде айттым эле оңдоп келгиле. Ооба деп коюп кайра эле ошо ойдон цифраларды кайра алып келип атасың. Бактыбек Сагындыкович, кечирип коесуз, биз таратылып берилди, сизге чет элге окшойт. Атайын жазып, официалдуу түрдө берилди министрдин атынан. Оңдоп койсоңор, биз окуп атабыз да. Анан эми ошол жалпысын кредит, анан грантын айтып берсеңер. Жалпы суммасы биринчи этабында 9 миллион евро грант, экинчи этабында 22 миллион кредит, 5 миллион грант. 9-ун алганбыз, 9-ун уже алганбыз, алар ишке ашырылган. Маалыматтар таркаттык, өткөндө суроо болду эле, жана региондор боюнча бүт маалыматтарды бердик ооба. Рахмат. Рефинансирование ставкасы канча? Биз банктарга 2% менен беребиз, банктар 4% кошот, ошо менен 6% болот. А бир банк определять эткенби? Бир банкты алдыңарбы силер? Кайсы банк? Аукцион негизинде аныкталат. А банктар любой банк катышат, Любой банк катыша берет, Өзүнүн талаптары бар, жанагы алардын дагы көрсөткүчтөрү туура келиш керек. Эң жеңилдетилген бүгүнкү күндө коммерческий банктардын коммерческий ставкасы канча бүгүн? Азыр эң жеңилдетилгени ипотека боюнча 6%. 6%. Сиздер ушул мыйзам долбоорун колдоп, акча каражаттар түшсө, канчадан берели деп атасыңар да? Акыркы пользовательге, фермерге, биздин жарандарга 6%тен ашпайт. Справка басманы 12-13 деп жүрбөйбү? Аны оңдоп бердик, сизге жетпей калды окшойт. Ошолорду оңдоп койсоңор, бул маселелерди мен көтөрдүм эле. Анан фермерлер, биздин фермерлер кандай бул кредитке доступу болот да? Аукциондонбу? Булар банктарга кайрылат. Банк аукциондон утуп алат. А фермерлер, биздин жарандар кандай алат акча? Фермерлер банктарга кайрылат. Банктар аларды изилдейт. Андан тышкары жанагы 5 миллион гранттын негизинде консультант карап чыгат. Ал жерде ошол жанагы чынжырчанын толугу менен карап чыгып, ошол жерде канчасы кошулуп атат, ал фермерлерге кошумча окутуу иштерин жүргүзөт, үйрөтүшөт. Анан ошонун негизинде анан тандалып алынат. Мисалы фермер да багыты кандай, кайсы фермер, эмнени өстүргөн фермер үмүтү бар да бул кредитти алам дегенге? Мен жогоруда айтып кеттим, негизинен айыл чарбасын кайра иштетүү, инвестициялар, негизинен эгерде жана жабдыктарды алып, жаңы өндүрүштү көбөйтөм дегендердин баарысы кирет бул жака. Андан сырткары жана ХАСП, ISO, жана ГАП стандарттарын аткарам дегендер баарысы кирет бул жака. Анда банковский талап менен толук бойдон эле алып толугу менен, общий требование боюнча. Ошол үчүн банктар толугу менен кредиттик тобокелдикти өзүнө алышып атат да. Мыйзам долбоорун колдойбуз, урматтуу Серкул мырза. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат, кийинки сөз депутат Караш Алазимовичте. Рахмат чоң, Дастан Рысбекович. Мен өткөндө да суроомо жооп ала албай калдым эле да. Жалпы ушу агрардык тармак, айыл чарба тармагына келген, сырттан келген акча каражаттары, алардын да структурасын айтсаңар. $926 миллион 550 миң доллар, анын ичине $618 миллион 910 миң доллар бул кредит, $307 миллион 640 миң доллар бул грант. Мындай барбы сиздерде структурасы? Суу чарбасында мынча акча, мал чарбасында мынча акча, растениеводствого мынча акча деп, талаачылыкка? Суу чарбасын өзүнчө 441 миллион 547 миң доллар, анын ичинен 166,274 миң доллар грант, 275 миллион 272 миң доллар кредит. Мал чарбасы, талаачылыкка? Алар жанагы мурунку 926 миллиондун ичинде. Жокпу мындай конкреттүү анализ силерде? Бул өтө көп проекттер, узун список, эгерде битсеңиз биз кайра. Бир эле цифра менен айтпайсыңар, мен мал чарба өсүмдүктөрдү айтып атпаймынбы ошону? Мендегиде мал чарбасы өзүнчө жок экен.
өтө чоң. Бул жерде маалымат өтө көп да. 10 миллиардтан көбүрөөк суммадагы акча баарызы экономика боюнча. Анын баарысын бөлүп келгенде 1000 деген проект. 10 миллиард сомму, долларбы? Доллар. Жалпы суммасы. Азыр эле 926 миллион доллар деп атасыңар. Эми кайда 10 миллиард доллар? Жок, 10 миллиард ал жалпы суммасы. Мына 10 миллиард 447 миллион бул жалпы бүт Кыргызстан алган сумма. Анын ичинен 3 миллиарды бул грант, 7,14 миллиарды кредит. Бул жалпы бүт Кыргызстан алган сумма. Анын ичинен айыл чарбасы 926 миллион 550 миллион. Дастан Арыспек, мен убактымды карап койсоңуздар, кайталап атам суроомду. Ошон мал чарбасы, анан талаачылыкка канча болгон, ушуну айтсаңар, барбы? Мал чарбачылык, талаачылыгы деп биздин классификацияда бөлүнгөн маалымат жок. Буну тактап туруп кайрадан жооп берели. Ушуларды анализ кылыш керек да. 1 миллиард доллар алып атабыз, айыл чарбасы оңолуп кеткен жагынданчы. Барбы маалымат? Алазымыш, бул жерде маалымат бар экен, бирок өтө көп. Азыр мен сизге дагы ушу кат жүзүндө полностью по полочкам берейин, баары сизге бар экен. Баары эле ошентип чыгып атасыңар эми. Анан могу жерде 2015-жылы КФW айтып атат, администратор болуп, өнөктөштүк кредиттик финансылык институттарды тандап алган депчи. Кимдер тандап алды? Ал мурунку проект боюнча ал жерде атайын консультант иштеген, өзүнүн критерийлери бар. Ошол критерийлер негизинде тандалган. Жок, кимде кайсыл банктар тандап алды? Кайсы финансылык институттар? Жана списоктогы 5 сизде бар. Оптима банк, РСК банк, Айыл банк, АКБ Кыргызстан, анан Демир банк. Демек кредит жеке менчик банктар менен эле кетеби? Айыл банк, РСК банк менен кетпейби, алардын динасы? Айыл банк, РСК банк бар ал жерде. Списокто бар, алар да катышып атат. Жаз 5 деп эле башканы айтып атпайсыңарбы андачы? Айыл банк, РСК банкты айтпадымбы? Анда 7 дебейсиңерби? Жок, 5 ошол 5-өндө. Сизде списокто 5. Кайрадан кайталап коеюн. Оптима банк, Демир банк, АКБ Кыргызстан, булар частный банктар, РСК банк, Айыл банк, 5 банк. Чөтө түшүнүксүз болуп атат. Анан могу эмен айтсаңар, мына өндүрүштүк сатуу чынжырчасын каржылоо деген долбооргочу эмнени ойлоп атасыңар ошону? Что подразумевает? Азыр Кыргызстандагы айыл чарбасындагы эң негизги проблема бул сатылып аткан продукциянын баасынын төмөндүгү, фермерлердин кирешесинин төмөндүгү. Ошол кирешени жогорулатыш үчүн алардын сапатын көбөйтүш керек, кайсы бир стандарттарга туура келиш керек, жана переработканы көбөйтүш керек. Бул жерде ошол переработка менен сапатын көбөйтүүнүн идеясы салынган, ошол чынжырчада ошону караш керек. Ошону баарыбыз билебиз. 30 жылдан бери айтып келатабыз. Ушунчу керек, мынчы керек деп. Кантип деген суроо болот да. Эмне кылыш керек? Кантип жасаш керек ошону? Бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө азыркы айтылып кеткен проекттерде чоң бир приоритет кылып айыл чарба министри ушу кластердик ыкмага өткөнгө цепочка добавленной стоимость кылганга ошо тетиги илимий изилдөө институттарынан баштап ошол саженцаларды үрөндөрдөн баштап топурактын анализин өтүп, андан кийин кандай агротехнология баарын колдонуп экспортко кылганга чейинки цепочка добавленность ошонун баардыгына каралып атат да бүгүнкү күндө. Ошонун үстүнө иш алып барабыз бүгүн. Жо буга чейин кылган эмессиңер баны? Буга чейин кылдым эле келаткан, эми бирок өзүңүздөр билесиздер, азыркы күндө талаптар дагы башкача ушуга тиешелүү иштер алып барылып атат да. Мындай дейм, мына кластердик көз караш деген деп айтканыбызга 15 жыл болду. Бир кластерин деле көргөн жокпуз мындайчы. Анан мында чынжырча кылабыз, анан мындай кылабыз деп айтканыңарга деле цепочка дегениңерге дагы бир 10 жылдан бери айтып келатасыңар да. Жыйынтык жок болуп атат. Алазымыш, азыркы айтылып кеткен биринчи пилотный проект ушу Ош шаарына, Ош областына 60 миллион доллар берилип атат. Ушулга полностью ушу ТДС кластер отурганда, ушундан биз пилотный проект менен баштадык. 60 миллион сомбу? Доллар. Жо бул башка долбоор да, мунун алкагында эмес да. Мен могу долбоор боюнча айтып атам да. Ушул эле кластерге ТДСке тиешелүү дагы буга тиешелүү долбоорлор бар. Жакында ушул бир ратификацияга келебиз. Бул жана ЭКАП боюнча экономический коридор Алмата-Бишкек. Бул жерде лок-центр, чоң-чоң 2 лок-центр салынат. Ошонун ичине кирет да, жана кластердин ичине кирет, ТДСтин ичине кире турган 2 проект. 22 миллион долларды айтып атасыңар, 12 жылга
анан жеңилдетилген 3 жыл депчи, каникул депчи. Бул эми кандай бул шарт, бул жакшы эмес го дейм я. Кандай дейсиңер? Бул грант элемент менен эсептегенде, гранттарды кошо эсептегенде 56% тегерегинде болуп атат. Бул акчанын реалдуу маанисин алып караганда биз ошо 44% кайтарабыз да, бул жагын алып караганда өтө үлгөтнөй. 20 секунд суроо кайталам. 3 жыл, 12 жыл деген эми бул өтө эле мындай шарт болуп атат да. Биз эми алчыбыз 10 жыл, 12 жыл каникул менен 30-40 жыл калсак болот эми эл аралык институттарданчы. А биздики аз болуп калып атат, ошону айтып атам. Атайдын бизнеске берилип аткандыгы үчүн ушундай ой коюлган окшойт да. Бунун мен башталышында мен катышкан эмесмин. Мен азыр бул жерден да силерге түшүндүргөнгө аракет кылып атам да. Кандай ой болгонун азыр айта албайм чынындачы. Эми айыл чарбасынан мына $1 миллиард алып жыйынтыгы жок болуп атат. Муну дагы алып дагынан сазга отурбаш керек да, ошону катуураак көңүл бөлүш керек деп ушуну айтат элем да. Рахмат. Кийинки сөз депутат Алтыбай Айнура Точиевнада. Рахмат, урматтуу төрага. Эми кредит алабыз. Анын ичинде кредиттен тышкары гранттар бар экен, жакшы. А бирок кайтаруу маселеси, возвратность по сельхозкредитам от госбанков по РСК и Айльбанк канча өзү? Азыр 100%. 100%? Жакшы. А эми өкмөттүн маржасы канча болот? 2%. Бу 6%-тен 2% өкмөттүн маржасы. Жакшы, 100% возвратность болсо. Мен эсимде бар да, өкмөт финанс, Алато Финанс деген микрокредитная компанияны түзүп, а жерде 200 миллиард акчаны берип коюпчу, возврат болгон жок да? Ошо боюнча мен ойлойм, бир по возвратности мындай катуураак иштеш керекпиз. Айтканыңыз туура, Алато боюнча кошумча маалымат беребиз. Алато боюнча кайтпады ошо акчалар? Жок, алар кайтып атат, бирок толук маалыматты мен азыр айта албайм. Бул дагы биздин мойнубузга иленген да, элдин. Жок, ал грант болгон ал дагы. Грант о. Кредит эмес, грант. Жок, менимче анын ичинде кредит да бар, гранттар бар эле, мондай бир сложный схема, цепочкаларда келген ошондочу. Тактап берейин. Возврат болбогон үчүн аны ликвидация болгон ал финанс, Алато Финанс кредитный компаниян. Ошон үчүн мен ойлойм, биз көбүрөөк азыр по возврату должны работать, хорошо? Рахмат. Всегда взять можно, но потом возвращать это всегда очень сложно. Рахмат. Колдойм зам долбоорду. Рахмат, акыркы сөз Конушбаев Тынчтыкбек Кадырбековичте. Кечирип коесуздар. Эми зам министрге Сүймөкул мырза, биякта карап койсоңуз. Биякта. Бул жерден грантовый 14 миллион, 5 бир жол болду, анан 9, ушундайбы? Ооба. Бул алынган баарден. 9 алынган, 5 алын элек. Алын элек. А берки процент боюнча алынып аткан канчасы? 22 миллион. Жок, канчасы алынды? Жок, алын элек ал. Алын элек. Бирок 9-ту бердиңер. 9-ду бердик, ооба. А жанакы коммерциялык банктарга азыркы шарт боюнча 4-6 менен берип атасыңар, 4-төн 6-га чейин. Ооба. Банктар 12-ден 16%-ке чейин беришкен, ооба. 12-ден 16-га чейин. 12-ден 16-га чейин. Силерде маалымат бар, биз таркаттык. Жок, карадым, бирок бу жерден 2 сөз болуп атат да. Силер 2 менен беребиз деп атасыздар дагы, анан коммерциялык банктар 6% менен деп атпайбы? Мен ушуну тактап коеюн деп атам. Коммерциялык банктарга биз 2 менен беребиз, коммерциялык банктар 4% кошот. 6 менен коммерциялык банктар. 6 менен конечный. А эмне 12 менен деп атасыз? Мурунку этабында, биринчи этабында. Жанакы 9 миллионду 12 менен берилип кетти. Ошо менен берилип кетти, алар уже бүттү. Анан кийин коммерциялык банктарга кандай шарт менен бересиңер? Аукциондун негизинде кимизи жакшы шарт. Аукциондун негизинде эмеге чыгарасыңарбы? Толук менен аукционго чыгарабыз, жарыяланат, банктар баарысы катышканга укук алат. Жана экономикалык нормативдердин баарысын аткарышы керек, жанагы чыгашасы болбош керек, пайда таап иштеген банктар болуш керек. Ошол шарттарды аткарса катышат. Жакшы, ал эми фермерлерге болсо,
өндіріске беріп отырсыңар мынтен. Ой, айыл чарбаға. Фермерлерге болса қандай шарт менен бересіңер? Фермерлерге бұл жерде ең бірінші мен жоғарыда айтып кеттім, жаңағы агроцепочканы өніктірген фермерлер болуш керек. Қандай? Жана чынжырчаны өніктірген, өстүргөн фермерлер болуш керек. Алар жаңы технологиялар, инвестициялык жаңы жабдыктарды алган, переработка, жаңы үйрөнүштетүү, коопсуздугун жогорулатуу ушул шарттар болуш керек. Жанагы ГАП, ХАСП, ISO стандарттарды киргизем деген фермерлер болуш керек. Бұл шарттардың бары жасылған, бұларды алып шығып, бұндағы ачық қылып қойып атастар ба? Мұның барысы ачық ова. Фермерлерде бұларда залогы жоқ та, бұлар қантип алышат? Ошол өзүлөр алып аткан кредиттеги жабдыктар деле коет залогго. Жок, бұлардыкы камсыз кыла албай атат. Анткени көп маселелер бар да, ушуну алыш боюнча. Бул айтып коюш жеңил. Бул ала келгенде фермерлер документтерин туура эле албайт, же шарттарына туура келбейт. Анан кийин ушуларды кандай кылып атасыңар? Бул кээ бирөө жана грантовый болуп атат, арзаныраак кредит болуп атат. Ушун үчүн бул шарттарын аябайлап карашыңар. Кептин баары ушул жерде жатат. Эң негизгиси, ушуну кандай кылып атасыздар? Бул жерде жанагы сүт өндүрүү боюнча уже тажрыйба болуп калды. Ал жерде окууларды жүргүзөбүз. Андан сырткары гарантийный фондду дагы кошобуз. Ошону менен аларды залогун чечкенге аракет кылабыз. Жок эми ал окууларыңар тендериңер түшүнүктүү. Мен жанакын айтып атам, кандай кылып туруп ушу фермерлер ушуну алган атат. Алардын залогуйлары жок болуп атса, кантип алышат алар? Мен ушуну айтып атам. Эң негизгиси бул жерде фермерлердин баарысынын жери бар да, уже залогу жок деген бир бөлүгү бар да, толук болбошу. Жери бар, ал жетпейт. Жетпей жаткан бөлүгүнө жанагы жабдыктарын өзүнө алабыз, плюс гарантийный фонд кошулат, ошо менен жетет. Гарантийный фонд уже көзөмө берип атат, э? Ооба, гарантийный фонд кепилдик берип атышат алар. Рахмат. Рахмат, ушу менен суроого жана талкууга жазылган жыйынтыкталды. Азыр тактоо иретинде бизге мыйзам жол береби ушу үлүш жерлерин залогко коюнга банк алабы албайбы? Сиз жаңы айтып кеттиңиз да? Жерди. Үлүш жерлер эгер документтери бар болсо ала берет, андай бир да банк ала элек да, сиз туура эмес айтып койдуңуз. Бир да банк ушу үлүш жерин алып барып залогко коюп кредит берген болгон эмес да. Тактаган сиз бир аз ошо жагын туура эмес айтып кеттиңиз, шашып кеттиңиз. Андай жок. Болушунча жардам бериңиздер үй мүлкүн алганга, ошо сарайын, кашарын алганга. Эгерде ошондой болсо мыйзамдарды алып келдиңиздер, үлүш жерлеринде баалуу бир баалап банк, мындай өкмөт ар бир регионго өзүнүн жерин баалаганга бир баа чыгарып берсин анда. Мына ошонун негизинде банктар жерди алат. Азыр ар бир айыл жергесинде бир жерде 1 гектар жер 1000 сом, 1 гектар жер 50 000 сом, 1 гектар жер 5000 сом. Ал ошондой да. Эгер сиз ошондой туура көрсөңүз, анда мыйзам алып келиңиз. Ошондой банктар үлүш жерлерди залогко алганга шарт түзүп берүүгө сиз мыйзам жазып келиңиз. Мына ошондо ушул жерден айтсаңыз болот. Заблуждение алып келгенге болбойт. Эл угуп атат, жалпы Кыргызстан эл угуп атат. Эртең сиздин сөзүңүздү угуп алып банкка барышат. Документтерин көтөрүп алып. Рахмат. Рахмат. Анда тийиштүү комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Перматов Искак Айтбаевичте. Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин 2019 жылдын 24 декабрында корутундусу мыйзам долбоору комитеттин сын пикирлери эске алуу менен жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Рахмат, мыйзам долбоору экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлөт. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки маселе, урматтуу депутаттар. 2019 жылдын 14 июнунда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Индия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы бейик тоолуу биология жана медицина боюнча биргелешкен илим изилдөө иштери боюнча кызматташтык меморандумун ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окуга киргизилет. Демилгечи өкмөт, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет, социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет, бюджет жана финанс боюнча комитеттер караган.
ратификация биринчи окууда каралып атат. Баяндамачы Чолпонбаев Космосбек Сариевич, саламаттык сактоо министри. Келиңиз. Урматтуу Дастан Артысбекович, урматтуу депутаттар, 2019 жылдын 14-июнда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Индия Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда бийик тоолуу биология жана медицина боюнча биргелешкен илимий изилдөө иши жөнүндөгү кызматташуу боюнча меморандумду ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун биринчи окууга киргизип жатабыз. Бул долбоордун негизги максаты илим жана медицина жаатындагы кыргыз-индиялык өз ара мамилелерди мындан ары өнүктүрүү жана бекемдөө, бийик тоо проблемалардын изилдөөдөгү жана чечүүдөгү эки өлкөнүн окумуштууларынын клинистеринин жана врачтардын аракеттеринин синергиялоо болуп эсептелинет. Ошондой эле ылдыйда айтылган тармактарда адамдын физикалык чымыркайлыгын, акыл эс жөндөмдүүлүгүн, уйку архитектурасын бийик тоого адаптация болуп аткан учурда изилдөө жана жергиликтүү улуттук табигый жаратылыш, чөп, дары дармектерди колдонуу менен бийик тоого адамдын көнгүчтүгүн жакшыртуу методдорун иштеп чыгуу болуп саналат. Булдай иш бизде 2008 жылы башталган болчу. Мына ошол иштердин проектлери аяктап, ошонун уландысы катары ушул меморандум 14 июнда кол коюлуп, ошонун уландысы болуп жатат. Бул меморандумда ченемдик укуктук актынын долбоору Кыргыз Республиканын мыйзамдарына ылайык келет жана Кыргыз тарабы жагынан керектүү бардык финансылык каражаттар Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун бюджетинен эсебинен каржыланат жана мамлекеттик бюджеттен кошумча каршы чыгымдар талап кылбайт. Андан тышкары ушул меморандум негизинде Индия тараптар ушул проекттин үлгүлүү ишке ашышына жабдыктарга ошол эле иштерди алып барууга өзлөрү жагынан дагы салым кошулат. Бул проектке где-то $850 миң 5 жылга карап жатышат. Долбоор ички макулдашуу жолдобосун өттү. Ошондой эле айтып өткөндөй 3 комитеттен жактырылган. Мына ушуга байланыштуу сиздерге сураныч, ушу биздин меморандумду биринчи окуудан колдоп бериңиздерди суранабыз. Эгер суроолор болсо жооп беребиз. Мени менен улуттук кардиология терапия борборунун директору дагы бул жерде отурат. Рахмат. Рахмат, Космосбек Сариевич. Отуруп жооп берсеңиз болот. Урматтуу депутаттар, кыска баяндаманы уктуңуздар. Анда таблону бергиле, суроого жана талкууга жазылыңыздар. Сөз Карашев Ала Азимовичте. Рахмат чоң. Жалпы меморандумга каршылык жок. Индия мамлекети акыркы жылдарда абдан мындай өнүгүп аткан мамлекеттердин катарына кирип баратат. Айтсаңыздар, мындан башка дагы бийик тоолуу шарттар меморандум эл, мындан башка да кандай бир саламат сактоо министрлигинин Индия мамлекетинин тийиштүү органы менен мамилеңиздер бар? Урматтуу Ала Азимович, Индия менен бизде азыр тыгыз байланыштар иштелип жатат. 2018-де жана биздин МПКнын алкагында, андан кийин ушу Индия менен биз эки министрлик аркагында ушу саламат сактоо министрлиги Кыргызстан жана Индия кол коюлган. Ошо менен азыр иш планды алып барып иштеп жатабыз. Андан тышкары жана МПКнын алкагында атайын баягы индиялык жеке медициналык борборлор келген. Ошол жерден бир эки Аполло деген бир чоң центр биз менен иштеп, азыр бир иш чараларды көрүп атабыз. Ошо индиялык кээ бир баягы жогорку деңгээлдеги медициналык кызматтарды ушу биздин националдык улуттук центрлер менен же госпиталдар менен бир чогуу иштеши боюнча ошондой иштер бар азыр. Андан тышкары жана өзүңүздөр билгендер жана Бабатрон бир деген коюлуп, азыр толук кандуу биздин онкология центринде иштелип жатат. Андан кийин Бабатрон 2 боюнча алып турат. Анын ошо бункерин жазуу боюнча азыр иштерди алып барып атабыз. Бирок азыр ошо каражаты табылса, бункер даяр болсо, ошо Бабатрон 2 дагы келгенге тапшырганга алардын эмеси макулдашуулар бар да.
Космоспек Сариевич, айтыңызчы, мына акыркы 2 жылда канча кыргыздын жараны барып Индиядан дарланып келди? Эми булар көпчүлүгү баягы өзлөрү кетип, бизде мындай статистика боюнча бүгүнкү күндө бир 380дей адамдар ушу бөйрөгүн жана боорун дарыланып келгендер бар. Жалпы ушу Индия, Кытай, Турция. Анан 2018-де ШМПК болуп барганда, ошондо биздин элчилик айткан, где-то бир 74 киши келип, ошо көбүнчө жана бөйрөк оору боюнча алмаштырып кетти. Ошон үчүн ал бизди качан булардын билебиз, баягы бөйрөк алмаштырып келгенден кийин бизге булар учетко турушат, эмчим дегенде жана дарысын биздин өкмөт камсыз кылат да. Мына ошо менен биз учетко алабыз. Ата кетерде бизден өтүшпөйт булар эч кандай. Биздин жобосу эле өзлөрү баягы тааныш билиш менен кетип атышат. Ушунда бир мындай карасак да статистика болуш керек го дейм. Себеби мына акыркы жылдары өзгөчө медицина Индияда да абдан жакшы өнүгүп, бизден көптөгөн жарандарыбыз боорун алмаштырып келгенге, трансплантация кылып келгенге барып атышат. Мына бөйрөктү өзүңүз айтып атасыз. Мына ошолорго дагы бир кандайдыр бир өздөрүн жалгыз калтырып коюп атабыз да. Ушуга да мына министрликтин алкагындабы же өкмөттөн бир атайын келишимдерди кылып, кандайдыр бир жеңилдетилген квоталарды мүмкүн алабыз Турцияга окшоп. Жыл сайын биздин бир 50 жаранга же 100 жараныбызга бекер бир операция кылып бергенге да сүйлөшпөйсүңөрбү? Ушундай маселелерди коюп бир мындай чыгарсаңыздар жакшы болот эле да. Бүгүн мына арзаныраак деп салыштырмалуу, мисалы үчүн Германия, Израиль, даже Кореяга караганда Индияда арзан деп көп жарандарыбыз барып келип атат. Барганда жалгыз өздөрү калып калып атат да. Мына ушунун үстүндө дагы бир мындай бир жумушту бийигирээк алып барсаңыздар жакшы болот эле. Мына азыр меморандумдар кетип атыптыр. Алып барбасак жарандар абдан көп кайрылып атат бүгүнчү. Анан экинчи да кийинки суроом дагы мына айтсаңыздар, ошо биздин кардиолог улуттук борбордун жетекчиси сиз айтсаңыз, эмне берет бул бизге меморандум, биздин улуттук борборгочу? Мындай жөнөкөй жалпак тил менен эл түшүнсүн да мунучу. Биринчиден бул илимий изилдөө тармагында чоң жардам болот. Анткени өзүңөр билесиңер, биз мамлекет жактан акча маянасында эле зарплата эле акча бөлүнүп атат. Башка реагент, керектүү жабдыктар эч нерсесине бөлүнбөйт. Бияк жактан алып атканда бизге азыркы деңгээлдеги жакшы изилдөө аппаратуралар берилет да, биринчиси. Экинчиси баягы реагент керектүү нерселер. Үчүнчүсү баягы бийик тоого, анан кийин региондорго чыкканга командировканын чыгымдарын берилет. Үчүнчүдөн баягы биз илим изилдөө жумуштарды жүргүзүп атканда ошол эле жабдык менен биз практикалык жардамды көрсөтөбүз да. Мисалы, ушул 10 жылдын алкагында иштеп аткан илим изилдөө тармагында иштеп атып, ага бөлүнгөн акчадан тышкары $1,3 миллион биз жаңы жабдыктарды алдык. Именно келип туруп практикалык элге жардам көрсөтүп аткан. Мисалы, компьютер томограф, биздин саламаттык сактоо министрликке протездерди, зубной имплантанттарды жана башка керектүү Индияда чыгып аткан инструментарийди, медициналык инструментарий берилди да. Андан тышкары айтып кеттим, мына бир эле мисалы, биз жаңы жабдык алганда бул миенин кан айланышын изилдеген, жүрөк кан тамырды изилдей турган аппараттарды биз күн сайын эле практикалык жүздө диагноз койгонго, анан кийин биздин дарылаганда эффективдүү дарыланып атабы жокпу, ошол тармактарда колдонуп турабыз. Микрофон бергиле, азамат өчүп калды. Алла Зимовичтин микрофон. Чоң рахмат, жакшы мындай компетенттүү жооп бердиңиз. Мен айтат элем, мына буларды пайдаланып, анан мына тажрыйбаларды дагы алмаштырып, кадрларды даярдоодо дагы тажрыйба алмашсаңыздар, себеби Индияны айтып атпайбы, абдан жакшы өнүгүп баратат да. Ошолордун тажрыйбасын алып, жумушту алып барып кетиш керек. Бул башталышы, Космобек Сариевич, мындан ары да жумушту күчөтүш керек деп айтат элем. Рахмат. Кийинки сөз депутат Нышанов Сайдулла Камбалатовичте. Рахмат, Тастанбек Артысбекович, мен меморандумду колдойм. Ушул төө ашуу менен сөөк ашуу дейт да.
Ушул боюнча кандай вообще иш-чаралар болунат? Или ушул акчага биз только даярдык эле алабызбы? Урматтуу Сайдулла Болотович, бул проект 2008 жылы башталып, ошондон бери иштеп келатат. Мына ушунун алкагында Төө ашу менен Сөөк ашуда атайын ошо илимий изилдөөчү борбор бөлүм ачылып, ошонун баардык шарттары түзүлгөн да. Анан ошонун эле алкагында бул кышында баягы катал болгондуктан мына жаздан баштап бул болгондо биздин Индиянын солдаттары жана биздин солдаттар болуп ошо жерден баягы изилдөөнү өтүшөт да. Бул жүрөгү оору ошолорго тиешелүү болобу? Бул жерде жанакы бийик тоолуда биздин ошо Индиянын жана биздин солдаттардын ошол абалда баягы адаптациясы кандай болот, ошолордун баягы кандай физиологиялык эмелери кандай өзгөрөт, анан ошого кандай жеңил алып баруу үчүн ошо ыкмаларды иштеп чыгышат да. Бул жүрөккө тиешеси жокпу? Жок, жүрөк баардык органдар менен иштейт. Жүрөк, баш, мээники иштелет, уктап атканда кандай таасир этет, баягы өзүнүн ойлонуу иштерине бүт жагын баардыгын карайт. Бүт физиологиялык жактан баардык. Жок, негизинен жүрөккө да бул туурабы? Жүрөккө да тийиштүү. Бизде Кыргызстанда канча пайыз өлүм жүрөктөн болуп атат? Азыркы биздин акыркы баягы оперативдик аныкмын 52% ушу жүрөктөн каза болгондор. Жүрөк кан тамыр оорусунан да. Рахмат. Мен колдойм. Кийинки сөз Женчароев Мирлан Канатбековичте. Рахмат, Дастан Арсебекович. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Меморандумду албетте колдош керек. Бул илимий изилдөөгө бир жардамдарды берет. Бирок ошону менен 1-2 суроо бар. Урматтуу министр, жооп берип койсоңуз, бул Коргоо министрлиги менен Индия менен биргеликте иштей турган проект. Анын солдаттары же Коргоо министрлигинин кызматкерлери Кыргызстанга келеби ошондо? Келип турушат. Ал индиялык солдаттар анан биздин солдаттар да. Бул биздин Коргоо министрлиги менен, анан ОДКБда биз мүчөбүз. Бул маселелер баары талкууландыбы? Талкууланган. Сиз мага жооп берип койсоңуз, урматтуу министр, канча киши келет? 100, 200, 1000 изилдөөгө канча киши келет? Канча солдат келет? Эми негизи ал баягы ар бир изилдөөдө дагы өзүнүн баягы эмелери бар, тартиби. Эми 100, 1000 деген жок. Негизи обычно биздики бир 40 солдаттан башташкан булар. Анан ошо талабына карап туруп, анан улам эметип турушат да, баягы группаларды бар да. Ар бир изилдөөдө контрольный группасы бар, изилдөөчүсү группа бар. ОДКБ эме боюнча бул мындай илимий изилдөө эч кандай коргоо жагынан бир же биздин коопсуздук жагынан эме жок. Ал жагынан мисалы баардык жагынан тастыкталган. Мындай карама-каршылык жок. Мындай изилдөөлөр өз убагында улуттук гвардияда биздин НКЦ, биздин военнослужащийлер менен күнтөр тарапта, анан Төө ашу, Сөөк ашууларда Россиялык атайын кызматтар менен өткүзгөн. Ошол убактагы изилдөөлөр интеллектуалдык менчиги кимдики? Мисалы ошол изилдөөнүн жыйынтыктары бул изилдөөгө да тиешеси болобу? Мурунку изилдөөлөрдүн жыйынтыктары азыр кимге тиешелүү? Ал значит Россия жактан болсо, аларды кандай эметилген бизде жыйынтык жок. Урматтуу министр, бул биринчи окуубу? Бул биринчи окуу. Сиз божомолдобой мага так жоопторду берсеңиз. Мен сизге суроолорду берип атам, сиз тактап алсаңыз. Үчүнчү суроо. Башка мамлекеттин военнослужащийлери статусу бар. Алар кандай пребывание болот? Курал жарагы менен келеби? Кандай болот? Ал шарттары такталганбы? Анткени бул жерде изилдөөлөр бир эле уктоо эмес, ошол высокогорьяда чуркап, ошол военный задачаларды аткарыш үчүн, максаттарды аткарыш үчүн изилдөөлөр жүрөт да. Ал боюнча жыйынтыктар, мына максаттар белгиленгенби? Сиз так айта аласызбы?
Меморандум боюнча эгер ошол изилдөөнүн жыйынтыктары эки мамлекеттин мыйзамы боюнча такталган. Эгер мисалы жакшы результат болсо, Индияда, Кыргызстанда булар бекер колдонулат. Эгер ушунун жыйынтыгы Мен сизден дагы суранат элем, божомолдо болсоңуз, мыйзамга ылайык айтсаңыз, так айтсаңыз, кайсы кандай статуска ээ болот? Болбосо, мага материалдарды берип койсоңуз такталган. Материалдарды алып келип берейин. Дагы бир суроо. Ушул эки тараптан чыккан интеллектуалдык менчиктер кимге таандык болот? Интеллектуалдык менчик бул эки мамлекетке таандык болот. Ал макулдашууда жазылган. 10 секунд. Пункт 9.8. Ал жерде жанагы Индияга таандык болуп жазылып турат. Биз болсо royalty free дейт. Ошондой статустагы интеллектуалдык жол менчиктерин колдонобуз деп жазылып атат. Сиз тактасаңыз ошол. Рахмат. Кийинки сөз Жорабеков Тариел Улукбекович депутат. Рахмат, урматтуу төрага. Космос Алиевич, айтсаңыз, бул меморандумдун негизги максаты адаптация экен да. Бул аскер кызматындагы адамдарга жана ооруларга, ошондойбу? Ооба. Буга чейинки адаптация өздөштүрүлгөн эмеспи? Эми бул биздин шартта негизи бул индиялыктарда ушу биздин Кыргызстанды алган себеби өзүңүздөр билгендей биз тарыхый жактан ушу биздин илим изилдөө ушу Кыргызстанда ушу тоо биологиясы мындай өркүндөп өскөн да. Анан эми ар кандай шарттарда эми азыр илим өзгөрүп аткандай ар кандай жабдыктар мындай примитивный исследование бул эл аралык деңгээлде жакшы жаңы технологиялар менен изилдеп аны кошумчалап атат да. Ошон үчүн баягы жакшы аспаптар технологияны колдонуу үчүн бул эми илимде мындай иштер боло берет. Ошон үчүн бул адаптациянын мындай бөлөк деңгээлде изилденет да булар. Бул процесс бүтсө, Кыргызстандын илимине инвестициялардын агып келиши чоң болот деп жазып атасыздар да. Кай жыл инвестициялар агып келет? Эми инвестиция болгондо эгер ушул изилдөөдөн кийин бир жакшы мына 2008ден бери ушул тармакты иштеп жатат, мындай жакшы жыйынтыктуу эл аралык деңгээлде баягы биздин илимий публикациялар болот. Ошондой эле бир жакшы жыйынтык берилсе, анан ал изилдөөгө мисалы элдерди дарылаганга бир жакшы ыкмалар чыгышы мүмкүн. Ага келип ал дагы инвестиция болот. Же кандайдыр бир ушул эле илимий изилдөөнүн жыйынтыгын биз бөлөгө өкүткө мындай сунуштаганга дагы мүмкүнчүлүк болот. Мен ойлойм ошол жагынан инвестиция болот. Инвестиция бул эми негизгиси оборудование алуу, акча каражат алуу болуп эсептелип атпайбы сиздердин айтууңуздар боюнчачы? Биздин медицинада эң биринчи максат алдын алууда. Туурабы? Мынакей бүгүнкү өзүңүздөр көтөрүп аткан Индия мамлекети менен буга чейинки алакабыз жыйынтыгын айтып берейин да. Кече жакында Индия мамлекетинде жанагы биздин коллегабыз айткандай гепатит боюнча, трансплантация боюнча бир нече жарандарыбыз барып, ошол жерде сөөгүн бербей, тирүү пациентти бербей залог кылып алып калып атат да. Бул боюнча мамлекеттик деңгээлде алака болбоптур, көзөмөл болбоптур медицина тармагы боюнча. Муну кандай дейсиз? Дарья Улукбекович, бул маселе боюнча да биз жана өзүбүздүн жеке эки министрлик тарабынан кол коюлган келишимдер бар, бирок көпчүлүк учурда ошо биздин оорулар бизге айтпастан өзлөрүнүн ыктыяры менен кетип, биз мындай айтканда баягы постфактум билинип калып атат да. Ошон үчүн бул маселени да биз азыр көтөрөлүп атабыз. Сиздер көтөргөнчө бир нече жарандарыбыз майып болуп, mana ошол жакта калып калып атат. $4,5 миң карыз болгон тирүү пациентибиз калып калыптыр. Элчиликтин негизги максаты ошолор менен чогуу иштеп атабыз эми. Эми кетип аткан пациенттер пресса менен, маалымат каражаттары менен биз айтсак болот эле да. Кетүү жолунда моундай кылып барсаңар болот, жол болсо ал мошенниктер деп. Мына ошол жерден 4 миң сомго сатылып аткан боор оорудун дарысы бүгүнкү күндө бизде 16 миңге сатылып атат. Муну көзөмөлдөсө болобу? Болот. Эмне үчүн көзөмөлдөнбөйт? Жок, ал боор оорунун азыр дарысы боюнча мисалы пересадкадан кийин биз 5 дарыны өкмөт бекер беребиз. Жок. Мынакей Индия мамлекетинен
биздин боорулар гепатит менен ооруган жарандарыбыз алып келген дарыларды коммерсанттар 4 есе кымбат баа менен сатып атпай берди. Мына кече эле биз жолуктук, сүйлөштүк. Биз түз алып келип берели десек, ушул мамлекет тарабынан колдоо болбой атат. Жок, Тарай Улукбекович, азыр гепатит С-ны дарылоо боюнча бизде азыр мурун кымбат болчу. Азыр $300 тегерегинде бир курсту алып атышат. Анын баары биздин тизмеге кирген, рынокто бар. Ушуну мамлекеттик деңгээлде колго алыш керек. Азыр болушунча биз азыр баштап атабыз. Азыр ошо арзан дарынын жетиштигин биз камсыз кылдык. Мурун баягы монополист болуп $1000, $2000 болчу мунун бир курс лечениясы. Азыр ошол жаңы генериктерди биз уруксат берип, азыр биздин гепатологдор бараны изилдеп жатышат, жетиштүү. Индия мамлекетине барганда айда бүт частный клиникалар, биздикилер ошого барып жөн эле каршы болуп калышат. 10 секунд. Биздин жарандардын баарыбызын мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдөсөк, ошол сиздер аркылуу өтсө да, диагноз анткени берден коюлуп атат. Ошо көз салып койсоңуздар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Баймуратов Калдарбек Шакировичте. Рахмат, урматтуу төрага. Кардиология центринин башчысына суроо калууда. Бул биринчи окууда экен, Космос Сариевич. Биз колдоп беребиз. Жакшы ойлор экен. Мына азыр тоолуу биздин тоолуу жерлерде бир немеңер барбы силердин, бир санаторияңар же? Тоолуу жерде азыр кардиологияга караштуу Төө Ашууда бар санаторий. 40 кишиге рассчитан. Ошол сиздерге карайт. Райымжанов академик. Ал азыр өзүнчө МЧС аркылуу салынган 2006-2008 жылдары. Ал азыр медакадемияга берилген. Түшүнүктүү. Эми мына жакшы экен да, бул Индияда ошо тоолуу жерлеринде алардын лабораториялары, санаториялары бар да, туурабы? Ошолор менен силер академия наука менен же кардиология центри менен кайсынысы менен силер биргелештүү иштеген атасыңар? Кызматташуу кайсылар менен болот? Биз кызматташтыкты жерде институт бар, институт физиологии и ошого жакын илимий дин институтчу. Ал Коргоо министрлигине караштуу. Коргоо министрлигине караштуу. Ошолор менен биз тыгыз кызматташабыз. Мына жумуш болуп аткан долбоор ошол институт менен өткөрүлөт да, биргелешип. Туура алар туура койгон экен, көрдүңүзбү? Коргоо министринде. Бизде да пограничный, мына Кытай менен бүтүн чегаранын бардыгы, погран заставалар өтө бийик жерлерде турат. Ошол жерлерде мына жаш балдардын аскерге барган акыл эси, баягы чымыркайлыгын изилдеш үчүн ушундай керек да. Ошолор менен ошондой бир институт менен чогуу иштеш керек да. А силерге мына көлдө, мына Аврора санаториясы азыр мурункудай функционирует этпейт. Азыр болсо бүтүн бизнеске айланып кеткен ал жерчи. Ошол жерге, ошо тоолуу жерлерде ошо бир санаторияны сиздерге берип, силер ошол жерде лечение кылып элдерди, тоолуу райондордон келген элдерди лабораторияларыңар түзүп алып иштешиң керек. Бизде 98% биздин республикабыздын территориябыз тоолуу жерлер болуп силер. Тоолуу райондор көп. Ошон үчүн муну биз колдоп беребиз. Бирок сиздер ошол лабораторияларды түзүп, ошондой кардиологический центрлерди, тоолуу жерлерди ачып, лабораторияңар ошо жерде отуруп лечение бергенде показаниясы болот да, туурабы? Жакшы хирургдар бар. Ну реанимация болбой атпайбы? Жүрөккө дары неме жасайсыздар, а бирок реанимациясы кандай? 10 секунд. Хирург операция кылгандан кийин ошо жагы реанимация жагы начар болуп атат да. Ошон үчүн сиздерге өкмөт ошондой бир тоолуу жерлерден иштей албай аткан санаторияларды бөлүп берди. Сунуштарды эске алыңыздар. Акыркы сөз Аскарова Айнура Алмазбековнада. Танап бизге чыгабыз, урматтуу депутаттар. Космосбек Сариевич, айттыңызчы, бул биргелешкен илимий борбор 10 жылдан бери иштеп атыптыр да.
бул меморандумду уландысы катары алып келип атабыз деп атасыздар. Ушул 10 жылдан бери ушул борбордун кыргыз медицинасына кошкон салымы канчалык болду? Деги биздин медицинага кандай пайда алып келди? Эмне иштер жасалды? Эл аралык деңгээлде илим иштер жасалдыбы? Айнур Алмазбековна, бул биз дагы жанакы негиздемеде да бердик. Ушул болжол менен, долбоор менен көптөгөн жана материалдык жана ушул борборлорду изилдөө эмелери иштелип чыкты, жакшы жабдыктар келди. Эми илимий жагынан азыр ошо директорго берсек, ошол айтып берсе, кайсыл деңгээлге жеткендер айтып берсек. Кыска айтып коесузбу? Илимий жагынан айтып коеюн, бир жагынан бардык илимий эмгектердин бардыгын публикация деп коет да. Канча илимий иш жасалды? Саны барбы так? 22 статья жазылган, чет өлкөдө англис тилинде алардын бардыгы чыккан. Бул биринчиси. Экинчи, практикалык жактан алып көрсөк, улуттук кардиология жана терапиянын саламаттык сактоо тармагына берген жардамы ушул кызматташчынын алкагында $1 миллион $300 ашты ушул жылдын бардыгы 10 жылдын ичинде. Экинчи жагынан алыга чейин күн сайын эле жардам көрсөтүлүп атат. Анткени илим изилдөөгө атайын бөлүнгөн жабдыктар, аппаратуралар биздин поликлиникада, бейтапканада, биздин улуттук кардиология жана терапия борборунда керектүү учурларда күн сайын колдонуп атат. Түшүнүктүү. Анан биомедицина деп атасыздар. Өзүңүздөргө белгилүү, Космос Бексариевич, биомедицина деген бул биология менен медицинанын ортосундагы кесишиндеги бул татаал илим да. Эми ушул биомедиктер жетиштүүбү сиздерде? Шайкештигин кандай кылып атасыздар ушул борбордо? Бул жерде атайын ушу биздин жана улуттук кардиология терапия борборунда атайын ушул өзүнчө биомедициналык тармак менен атайын борбор түзүлгөн. Ошо жерде биздин врачтар да, кардиологдор да, биологдор да кабылданып, алар чогуу иш алып барып атат. Бул жагынан эч кандай эме кайрадан окутасыздар, переквалификация. Жок, алар окуп келатат. Эгер жаңы келсе, бизде дагы анан булардын жана мүмкүнчүлүгү бар, ошо Индияга да бар окуп келгенгечи. Бири-бирин окутуп, тажрыйба алмашуу механизмдерде ушул меморандум негизинде да ишке алып барылат. Анан дагы бир үчүнчү акыркы суроо, лифттер боюнча. Космос Бексариевич, айтыңызчы, ооруканаларда лифттер боюнча 2019-жылы тендер өткөн экен. Ошол тендердин жыйынтыгы кандай болду? Деги лифттер боюнча позицияңыздар кандай? Оорулуулар ушул жөп-жөнөкөй эле лифт шарты жок деп көптөгөн нааразычылыктарды пайда кылып атышат. Сиз туура суроону айттыңыз. Былтыр деген ошо лифт боюнча акчаны кеч чыгып калып, кээ бирөө үлгүрүп, кээ бирөө үлгүрбөй бир 7,5 миллионду гана өздөштүргөнбүз. Азыркы бул жаңы титулдук список тизмеге ошо лифттерди мен өзүнчө сунуш кылып киргизип жатам. Ошого биринчи орунда жана башталып калган тендерлерди аяктап, анан эң орчундуу лифттерди койгонго мен азыр өзүмдүн сунушумду өкмөткө бердим. Буюрса ошо титулдук тизмеге кирсе, ал лифттерди ушу жылдын аягына чейин баягы белгиленип былтыр бүтпөй калганда аягына чыгаралы деген оюм бар. Ошондо 20-жылдын титулдук листине, титулдук тизмесин айтып атасыз да сиз, Ошого киргизебиз азыр. Ал тизме качан даяр болот? Азыр карап жатат. Биз бардыгын бердик, азыр өкмөттө тизменин бар. Ошол тизмеңизди кат түрүндө мүмкүн болсо берип коесузбу? Ошо акчаны даяр болгондон кийин анан биз кай жерде коебуз, кайсы жердеги биринчи орунда жасаш керек, ошону тастыктайбыз. Анан ушу лифти быйыл бүтүргөнгө аракет кылалы деп атат. Ошол тизмеңизде акыркы кичинекей суроо, Чүй аймактык Токмок шаарында жайгашкан Чүй аймактык ооруканасы киргенби, барбы, киреби? Азыр алар да тендерге катышкан. Анын баары бар. Просто азыр биз канча акчаны карайт, ошого карап туруп анан биринчи тизме, андан жылдын ортосунда да кошумча акча чыгарылат. Ошолор менен карап туруп анан айтып берейин. Азыр канча акча бөлүнөрү белгилене элек. Биз баарын бергенбиз. Баягы мурунку тизме боюнчачы. Эми азыр акча канча бөлүнөт, ошого карап туруп анан жазайбыз. Эгер бардыгы аябай керек болгон жерге биз биринчи иретте киргизебиз да аны. Рахмат. Рахмат.
Акыркы сөз, урматтуу депутаттар, Османова Айнура Шермаматовна, анан Рахмат, Дастан Атисбекович. Урматтуу Космос Ариевич, мына 13 сентябрда мен менен барып Жалал Абад шаарына, мына Жалал Абад областында жалгыз мына түштүк аймакта жүрөк хирургия илимий борбору бар. Аны экөөбүз көрүп келгенбиз. Ошол жерде бир 3,5 миллион калкты тейлейт бүгүнкү күндө. 3 областтын калкын. Ош, Жалал Абад, Баткен областынын. Бүгүнкү күндө мына 8-10 миңге чейин оорулар кабыл алынат. Анын ичинен 50% балдар. Мына ошол убакка чейин талапка жооп бере турган имарат жоктугунан кардио борбордун бөлүмдөрү 3 жерде жайгашкан. Бири кан борборунун 2-нчи этажында, экинчиси болсо ушул областтык больницанын инфекциялык бөлүмүнүн 2-нчи кабатында, үчүнчүсү болсо ушул улутташтырылган имаратта турат. Аны барып көрүп келгенсиз. Ошол жерде айтыңызды, барып ушул тез арада чечип беребиз деп. Ошол жерде мына 3 жерде жайгашкандыктан бул ооруларга дагы, врачтарга дагы ыңгайсыздык жаратып атат да бүгүнкү күндө. Коллегияда бир чечим кабыл алып чечебиз дедиңизлер. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ушул кандай болуп атат, ушул боюнча айтып берсеңиз. Ал жерде мына бир жылда билесиз 18 миң, 20 миңге чейин адам каза табат экен ушул жүрөк кан тамыр оорулары боюнча. Болгону 70 миллион акча каражат керек. Сиз мына грант издейинби, же бир каражат таап, ошол жерде бир ишке салып берсеңиз, абдан элдин мындай бир жакшы иш жасаган болот элеңиз. Мына 3 ай мурун экотехинспекция кызматы ал жерге мына имарат толук бүтпөгөн үчүн корутунду берип атат. Бул боюнча кандай чечим кабыл алдыңыз, ошону айтып берсеңиз. Айнура Шерматовна, сиз айтканда бул маселе боюнча мен азыр титул тизмеге ошол берки жанакы националдаштырган борбордун 1-нчи этажы бүтүп, 2-нчи этажы, 3-нчүсүн ремонт кылыш керек да. Ошол боюнча азыр мен сунушту бердим, 1-нчи тизмеге киргизип, жана ремонтко кандайдыр бир акча бөлүп берсе, о жерде хотя бы 2-нчи этажды бүтүрсөк, анда жанакы Жалал Абад бириккен ооруканадан жана кардия бөлүмүн кардия реанимацияны алып баруу боюнча. Андан тышкарыда азыр ошол маселени коюп атам, 1-нчи рет ушу тизмеге киргизип бериле деп. Берки экотехинспекция боюнча биз азыр алар менен сүйлөштүк, алар эч кандай тийбейт, өзлөрүнүн ишин кыла берет. Ошон үчүн ал бул биздин көзөмөлдө, азыр ушу акча бөлүнсө, быйыл бүтүрсөк, ошо баардык кардиолог кызматы ошол жанакы бир жака көчүрүш керек да. Эми Космос Ариевич, мына бүт калктын баары эле ошол түштүктөгү Бишкекке келип же башка шаарга барып, анан частный клиникаларга 10 секунд. Частный клиникаларга кайрылганы каражаты жетпейт экен. Ошол жерде бир мамлекеттик мына илимий борбор бар да, ошону 9 жылдан бери бүтпөй атат. Ушуну карап бүтүртүп берип. Мен аны бердим. Эске алыңыздар. Азыр барып дагы айтып ошону киргизгенге аракет кылып атам. Рахмат, урматтуу депутаттар, саат 2-ден 5 мүнөт өткөнгө чейин танапис.